Госминистерствонун өкүлү отурат. Мен сизге суроолорум бар эле. Мына мен кече 2 күн, 3 күндөн бери Баткен областына барып, ошол жерде социалдык объектилер менен, курулуштар менен таанышып келдим. Жалпысынан алганда аябай жакшы иштер жүрүп атат. Бирок бир Аминстрой деген подрядчик компания бар экен. Баткен шаарында былтыр аябай заманбап спорт комплекс башталган эле, акчасын да алыптыр. Эч кандай иш жок, жумушчу да жок ошол жердечи. Андан сырткары бир нече мектептерди ушул компанияга берип коюпсуздар. Бирок мындай шалаакы мамлекеттин акчасын туура эмес пайдаланып, жоопкерчиликсиз ушундай жасап аткан эмелерге чара көрсөңүздөр. Керек болсо буларды мен ойлойм кылмыш жоопкерчилигине да тартыш керек. Бакай Болотбеков, сиз ушул жөнүндө айтып кетсеңиз мага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аминстрой боюнча маалыматты тактайын. Сизге бүгүндөн калбай маалыматты берейин. Сизге жеке. Мага ооба маалымат бериңиз, анткени мен экинчи ирет барып атам. Экинчи ирет дагы дал ушундай болуп атат. Акчасы бөлүнгөн, мамлекет тараптан акчаны алган. Биринчи этап менен 20 миллиондон ашык акча алган. Азыр отчетун бербей эч кандай иш жасабай турат. Жергиликтүү эл ушул боюнча нааразы болуп атат да. Сиздер компанияларды тандаганда аябай бир жакшылап дыкат көңүл буруп карасаңыздар. Жана ушул жөнүндө мага маалымат берип коюңуз. Чоң рахмат. Жарайт. Рахмат, кийинки сөз Алтынбек Тайырчке берилет.